2020-жылдын алгачкы айынан тартып Өзбекстанда шаан шөкөт коштолгон тойлорду өткөрүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Мындан ары үй бүлөлүк иш-чаралар 3 күн аралыгында саат 18-ден 23:00 чейин гана өткөрүлөт. Аш берүү убактысын аймактардын шарттарына ылайык район жана шаардык эл депутаттар кеңеши аныктайт. Саат 23:00дөн кийин үйлөнүү, той, үй бүлөлүк мааракелерди өткөрүүгө болбойт. Той өткөрүүчү адамдар бир апта мурун жашаган аймагында өзүн өзү башкаруу органдарына билдириши шарт. Ошондой эле маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында кошумча иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Үй бүлөлүк иш-чарага 200, ашка 250 кишиге чейин катышса болот. Акыркы сапарга узатуу, эскерүү кечелеринде катышуучулардын саны чектелбейт. Андан сырткары 2 жашты коштоп жүргөн унаалардын саны 3төн ашпашы керек. Эгер тойго 50дөн ашык конок келсе, тоётчу жер менен келишим түзүлөт. 2ден ашык ырчы же музыкалык топту гана чакыра алышат жана алар менен да милдеттүү түрдө келишим түзүлөт. Мунун баарын депутаттар, жарандар жыйынынын башчысы жана укук коргоо органдары көзөмөлдөйт. Шаан шөкөттүү той өткөргөн жарандарга айып пул салынат. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.